فيكون الخير معي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. Кош келгиздер, назарыңыздарда исламдагы үлгүлүү үй бүлө аттуу көп сериялуу баяны. Үй бүлө ар коомдогу алгачкы бир кичинекей мамлекет. Үй бүлө менен инсандын туаса, табиятын, фитрасынын байланышы бар. Аллах субханаху ва таала Кур'анда бир аятта сенден мурун да пайгамбарларды жөнөткөнбүз жана аларга жубайлар менен урпактарды бергенбиз дейт. Ар бир адам үй бүлөгө муктаж. Инсан кайсы гана куракта болбосун бүтүн ынтымактуу үй бүлөнүн чордонунда болгусу келет. Бөбөк сөзсүз үй бүлөдө өсүп чоңоюшу керек. Антпесе ал сезими өксүп өсүп калат. Кызыктай бир өксүк жоруктары пайда болот. Эркек мейли өспүрүм курактабы же 40тан ашкандабы же улгайгандабы баары бир үй бүлөгө муктаж. Үй бүлөдөн башка чөрүдө бакытты баары бир таба албайт. Анын кишилик табияты, фитрасы үй бүлөдөн бөлөк мыкты альтернативаны таба албайт. Ар инсан такай үй бүлөгө таянат. Анын колдоосуна муктаж. Үй бүлөдөгү жылуу эмоциялар, маанайлар, мамилелер адамга шык берип кубаттантып турат. Үй бүлөдөгү ынак мамилелер бул Аллахтын инсанга берген ырайымы. Бул баалуулук адамды бактысыздыктардан, кайгы балелерден сактап турат. Бул нерсе деле Кудайдан инсанга берилүүчү мүлк, ырыскы сыяктуу эле Аллах субханаху ва тааланын белеги. Кур'андагы Аллах жыныстарыңардан жубай жаратты. Жубайларыңар аркылуу силерге балдарды, неберелерди пайда кылды. Силерде таза нерселер, ырыскылар менен азыктандырды деген аяттын маанилүүлүгүнө көңүл бургула. Бул көп сериялуу баяндарды айтуунун максаты бүгүнкү күндө көптөгөн үй бүлөлөр бузулуп талкаланып жок болуу абалында турат. Исламдык негизде алсак, үй бүлө коомду бүтүн кармап турган бир чеп сыңар. Эгер үй бүлөдө баары жакшы болсо, анда коом бүтүн болот. Үй бүлө ислам үммөтүнүн баалуулуктарын өзүнө сиңирген муунду тарбиялап чыгарчу мектеп. Бале сыноолор келгенде ошол баалуулуктар үй бүлөнү, коомду коргойт. Айрыкча ата-энелер үй бүлөдө ынтымактын, биримдиктин болушуна жоопкер. Алар үй бүлө маданиятын бала чакага түшүндүрүп, сиңдириши керек. Алдыда күтүлчү коркунучтардан да кабардар кылууга тийиш. Үй бүлө деген ажайып бүтүндүктү ата-энелер сөзсүз коргоосу керек. Ислам үй бүлөсү адамдарда адеп, ахлак, ыйман, баалуулуктарынын калыптанышына себепкер. Учурдагы замандын ар күнөөгө түрткөн күнөөлөрүнө каршы турган нерсе үй бүлө. Үй бүлөдө ата менен эне, үй бүлөдөгү бекемдикке, туруктуулукка керт башы менен жоопкер. Азыркы коомдо болуп аткан өзгөрүүлөр азгырыктарга алынып кетпөө үчүн үй бүлөлүк баалуулуктар бекем болууга тийиш. Ар адамга үй бүлөсү бейпилдик берет. Ар бир инсан үй бүлөсүндө гана тынчтыкка бөлөнөт. Ата-эне арып карып калганда уул кыздары аларга кандай мамиле кылат? Жакшы, ырайымдуу мамиле кылсак, демек үй бүлөлүк тарбия өтө маанилүү турбайбы дейсиңер? Карыганда дөөлөттүү карлык болушу үчүн уулга, кызга берген тарбия маанилүү экенин түшүнөбүз. Үй бүлө өтө баалуу, үй бүлөлүк тарбия өтө маанилүү дегенибиз менен кээ бир ата-энелердин күндөлүк иш ыргагын карасаң, жумушум, ишим деп эле үй бүлөгө, үйдөгү мамилелерге анча маани беришпейт. Бул деген үй бүлө деген очоктун бүтүндүгү үчүн чоң коркунуч. Үй бүлө маселесине орчундуу маани берген ислам дини кандай керемет. Куттуу Кур'андагы аяттарды жана сүннөттү карап көрчү болсоңуз, ислам шарияты үй бүлөлүк концепция үчүн эң бир туура жолду карманууну ырыолоп койгон. Өмүрлүк жубайды кантип тандоо керек? Никенин шарты кандай болушу зарыл? Жубайыңа кандай мамиле кылуу керек? Исламда күйөөгө дагы, аялга дагы калыс тутунчу эрежелерди бекитип койгон. Себеби күйөөсү да, жубайы дагы үй бүлөнүн негизги өзөктөрү. Үй бүлөдө аял эркектин бири-бирине кандай укук акылары жана милдеттери бар. Анын баары оз жүзүндө, теория түрүндө калбаш үчүн Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын адеп ахлагын, өмүрүн бизге өрнөк кылып койду. Бардык иш аракетте биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга окшош болуп, аны туурабыз туура болот. Коомго үлгү болсун үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайлары үй ичиндеги мамилелерди, атүгүл үй бүлөлүк айрым бир купуя маселелерди дагы элге тарбия насаат болсун үчүн үммөт ичиндеги аялдарга айтып турушкан. Кур'анда Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларына кайрылып атат.
Окулган Аллахтын аяттары менен даанышмандыгын үйлөрүңөрдө да эстегиле. Чындыгында Аллах жумшак, билүүчү дейт аятта. Чечмелесек, бу жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даанышман мамилеси, адеп ахлагы айтылып атат. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üydügü adebi, juvaylарына кантип мамиле кылганын, момун мусулмандарга кандай кепкеңиш айтканын карап көрчү болсок, үй бүлөдөгү казан аяк кагышкан, пикир келишпөөчүлүк ар бир үй бүлөдө гана эмес, андай маселелер пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'дин үй бүлөсүндө да кездешкен. Азыркы учурда кээ бир фильмдерде, сериалдарда бактылуу үй бүлө сыяктантып элге көргөзүп аткан калп сүрөттөмөлөр же проблемасы такыр жок үй бүлө гана бактылуу үй бүлө деп атоо мүмкүн эмес. Көптөгөн жаңы гана баш кошкон жуптар ошол сериалдагы реалдуулуктан алыс бир кыялый жомок жашоого суугарылып калышат. Анан ал кыялын чыныгы жашоодо күтүп жүрө беришет. Проблемасы жок да үй бүлө болмок беле. Үйдө кандай гана проблема болбосун аны пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'дин өмүрүнөн өрнөк алып, акылмандык жана сабырдуулук менен чече билген үй бүлөнү бактылуу үй бүлө десе болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'дин хадистеринде үй бүлөлүк ар кыл жагдайларды, оор учурларды аял эркек кантип чече алары жөнүндө көптөгөн насааттар, кеңештер айтылган. Ушул көп сериялуу баяныбыздын негизги максаты дагы үй бүлөдөгү күйөө менен жубайдын ортосундагы мамилелер кандай болушу керектигин силерге кенен айтып жеткирүү. Биз атайын суроолорду мына ушул картага түшүрүп, схемасындагы чийип койдук. Көрсөтүү баштан аяк 30 сериядан турат. Аллах субханаху ва тааlanын амри менен биз ошол 30 серияда ар бир теманы бирге талкуулайбыз. Ал темалар мына ушул менин колумдагы баракта чийилип коюлган. Картаны карасаңар, бу жерде 5 негизги пункт турат. Биринчи пунктта аял эркек мамилеси, экинчи пунктта бала чака, үчүнчүсү үй бүлө жана маданият, төртүнчүсү үй бүлөлүк система, бешинчиси үй бүлөдөгү мамиле. Ушул 5 пункт өзүнө бир нече серияларда камтыйт. Мисалы, үй бүлөлүк жуптар жөнүндөгү серияда күйөөсү менен аялынын тандоосу, экөөнүн ортосундагы ынактык, үй бүлө жана ибадат, бала тарбиялоодогу милдеттер, балдар ата-энелерин сүйүш үчүн эмне кылышы керек, балдарга дуа кылуу, батыштагы мусулман үй бүлөсү, анан балдар жөнүндө сериялар башталат. Балдарды тарбиялоо, үй бүлө жана чектен ашып кетпөөдөн балдарды коргоо, өспүрүм курактагы балдардын көйгөйү, бала тарбиялоодо калыстык кылуу, психологиялык тарбия, ар бир кыз өз атасы менен эмнеге сыймыктанарын сүйлөшөбүз. Андан кийин биз иншаллах үй бүлөлүк мамилелер жөнүндө серияларга өтөбүз. Үй бүлөлүк чогулмайлар, башка үй бүлөлөр менен катышмайлар, эже сиңдинин акылары, келин менен кайнене мамилеси, үй бүлөдөгү ага-инелер, андан кийин маданият темасы кеп болот. Үй бүлөдөгү маданият, сексуалдык тарбия, үй бүлөдөгү майып адамдар, үй бүлөнү бекемдөө, анан 5-чи пунктта үй бүлөлүк каржылык менеджмент жана үй бүлөлүк системалар. Үй бүлөдөгү билим берүү жана балдардын балакатка жетиши, балдар жана үй бүлөдөгү сырлар, үй бүлө жана каникулдар, баяныбыздагы темалар мына ушундай. Колдон келишинче биз эми аракет кылдык. Ар бир үй бүлөдө кездешчү урунттуу учурларды, негиздерди жалпылоого далалат кылдык. Бул көп сериялуу баяндарыбызды Аллах берекелүү кылат деген ойдобуз. Ушул ар бир серияны көргөн сайын бирдемени түшүнүп бактылуу болобуз деп үмүттөнөм. Аны өз жашооңордо колдонуу менен турмушуңуздагы бир кемчиликтерибизди оңдоп аларбыз. Жеке жашооңордогу үй бүлөлүк тажрыйбаңар жөнүндө комментарий, ой пикир жазсаңар, мен кубанычта болом. Азыр мени көрүп угуп аткан ата-энелер жашоодо көп турмуштук тажрыйбасы бар экенинде менин күмөнүм жок. Аллах менен касам ишем. Пикирлериңерди окуп билүү мен үчүн өтө маанилүү. Ал пикирлерди иншаллах соц тармактарга жарыялайбыз. Биздин максат элден жакшы бир тажрыйбаларды жыйнап ошону кайра элге жеткирүү. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem'дин өмүрүндөгү урунттуу үй бүлөлүк тажрыйбаларды жана ошол замандагы үй бүлө баалуулуктарын баяндаган хадистерди, насааттарды айтып турабыз. Көрсөтүүдөгү көздөгөн максат мына ушундай. Үй бүлө жөнүндө сүйлөп коомго жеткирбесек болбойт, туугандар. Сураныш: биз өз үй бүлөбүздү кантип тарбиялап алууну өзүбүз эле чечебиз деп оройлонбоого чакырам. Аллах менен ант берем. Кийинки убактагы замандын тез аккан маалыматтык технология заманында ар бир үй бүлө тажрыйбаларды бөлүшүп, жалпы бир нормаларды тактап билип алганыбыз туура болот.
Ар бирибиз өз үй бүлөбүздөн баштасак, мисалы мен да маселени өз үй бүлөмүн чегинде карайын. Ар бир үй бүлө көрсөтүүдө айтылган үй бүлөлүк идеяларга кайдыгер болбой олуттуу мамиле кылса. Үй бүлө деген азыркы замандын нугу менен карасак, кадимкидей эле инкубатор. Аны баарыбыз аяр карап, кылдат көз салып турубуз керек. Ооба, ата менен эне бала чакасын багам деп, ырыскы табам деп, жумуштан кол бошобошу мүмкүн, бирок колум бошобой атат деп эле үй бүлө маселесин ары таштап койгонда болбойт. Кеп материалдык маселе жөнүндө болуп аткан жок. Уул кыздарыбыздын келечеги кандай болот деген маселе турбайбы? Билсеңер, Аллах бизге берилген өмүрдө кантип жашадың, үй бүлөгө кантип көңүл бурдуң деп суралабыз ар бирибиз кыяматта. Ар бирибиз сурак күнүндө суралбай калбайбыз. Ар бирибиз коюн кайтарган койчуман сыяктуу үй бүлөбүзгө жоопкербиз. Биздин баяныбызда үй бүлө темасындагы ушул түшүнүктөргө көп басым кылабыз. Иншаллах 30 сериянын баарында биз чогуу темаларды айланчыктап жашайбыз. Ар темада майнаптуу бир немени түшүнүп, аны жашообузга пайдалуу, берекелүү кылсын деп Аллахтан тиленебиз. Эмки сериядан кезиккенче ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Урматтуу достор, бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты. Ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө, ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн, бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп, сооп жазыла берсин иншаллах. Урматтуу жан кошулган достор, туугандар, силер да мындан аркы дават видеолордун ээси, каржылоочусу, биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар.